Крыша табуу максаты болгон. Президенттин карындашынын колун сураган жигит кармалды. Лаззат Нуркожоеванын жигити кармалды деген маалымат боюнча президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов комментарий таратты. Президент Садыр Жапаровдун энесинин кызынын жигити укук коргоо органдары тарабынан кармалганын тастыктайбыз. Лаззат Нуркожоеванын жигити тууралуу маалымат учак менен кыздын колун суроо иш-чарасынан кийин белгилүү болгон. Бул жигиттин башкы максаты өзүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды крыша табуу болгону ачыкталды деп божомолдоого толук негиз бар. Президент Садыр Жапаров ким болбосун мыйзамсыз иш-аракеттерди жаап жашырып, калкалоого албайт. Эми мурдагы жигиттин жана анын шериктеринин мыйзамсыз иш-аракеттерин чоо жайы тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныкталат деп жазылат маалыматта. Булак Серепкежи. Лаззат Нуркожоеванын жигити 3 августка чейин камакка алынды. Президент Садыр Жапаровдун энесинин кызы Лаззат Нуркожоеванын жигити Автандил Сабырбеков 3 августка чейин камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда Супер KG порталына Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарлады. Маалыматка ылайык райондук соттун 6 июлдагы чечими менен Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылган. Сотко берилген материалга ылайык жаран байнгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен айыпталууда дешти соттон. Кечээ айрым маалымат каражаттары Автандил Сабырбеков синтетикалык байнгизат сатууга шектелип, милиция кызматкерлери тарабынан 5 июлда кармалганын жазып чыгышкан. Ал укук коргоо органдары тарабынан кармалганын президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 10 июлда ырастады. Эске салсак, 24 июнда Лаззат Нуркожоеванын жигити тег учак менен сүйгөнүн колун сураган видео социалдык тармактарга тараган. Бул коомчулуктун сынына кабылып, айрымдары аша чапкандык экенин айтышкан. Өтпөй президент Садыр Жапаров болочок күйөө баласы жаштык кылганын айткан. Булак Супер KG. Кара сууда жол тескөөчү баш ийбеген айдоочуну кууп барып, унадагы адамды тепкилеген. Ош облустун Кара Суу районунда жол тескөөчүгө баш ийбеген айдоочу кармалып, айып пул салынды. Окуянын видеосу соц тармакка тараган. Видеодон жол тескөөчүлөр кызматтык унаа менен Д-Унексия унасын кууп барып токтотконун көрүүгө болот. Кызматкерлердин бири унаанын ичиндеги жаранды тепкилеген. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы Турмуш басылмасына тастыктаган маалымат боюнча, окуя 2024 жылдын 17 июнунда болгон. Д-Унексия унасын жаш бала айдап бара жаткан. Патрулдук милиция кызматкерлери токтоткон учурда токтобой, кызматкерлерге баш ийбей качып кеткен. Артынан кууп барган учурда рулда 19 жаштагы бала болгон. Анын айдоочулук күбөлүгү жок экени аныкталып, 15 000 сом жана баш ийбей качып кеткени үчүн 5500 сом айып пул салынды. Кайгылуу кызматкери унааны сүзүп, тепкилегени үчүн учурда кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Иликтөөнүн чоо жайын аныктап, кызматкерлерге тиешелүү чара көрүлөт деп айтылат маалыматта. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Баткенде сел жүрүп, айрым жолдор жабылды. Баткен облусунда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Айгулташ, Согмен, Таян, Соккан, Зардалы, Коргон Катыран, Баул, Уна жолдорунда сел жүрүп, учурда жол жабык. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Ага ылайык жерин аймакты тейлеген жолчулар жана атайын техникалар тартылды. Мындан тышкары Ош Баткен Разаков Уна жолунун 313, 330 чакырымдар аралыгы жана жолдун Баткен Бозатыр тилкесинде каттам убактылуу токтоду. Кошумча маалымат берилет. Ош Баткен Разаков автоунаа жолу 279 чакырым 280 чакырым ортосунда Актатыр айылында сел келди. Автоунаа каттам убактылуу токтотулду.
Алар $2000 талап кылышкан. Кыргызстандагы телеканалдардын биринин журналисттери пара талап кылып кармалды. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери кесиптик ишмердигин пайдалануу аркылуу жарандардан аброюна шек келтирүүчү мүнөздөгү видео материалдарды жарыялайбыз деп коркутуп, системалуу түрдө пара талап кылуу фактысы аныкталды. Учурда милициянын кайгылуу күзөт башкармалыгы менен биргеликте ЖМК өкүлдөрү тарабынан жолдордогу мыйзам бузууларды каттоого багытталган рейдтер үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Деген менен ММКнын айрым кызматкерлери тарабынан рейд учурунда тартылган видео материалдардан кийин айдоочуларды шантаж кылуу жана опузалап, акча талап кылуу үчүн колдонулуп, мындай учурда жарандар коомду кайыптоого жана кадырын кетирүүгө жол бербөө максатында талап кылынган акча каражаттарын берүүгө аргасыз болушууда деп айтылат маалыматта. Ага ылайык тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында өлкөдөгү телеканалдардын биринин кызматкерлери жаран коркутуу жолу менен мамлекеттик кызматкерден анын катышуусундагы видео материалдарды алып салуу үчүн акча талап кылышкан. Ошол эле учурда алар өздөрүнүн аракеттерин мыйзамдуу көрсөтүү үчүн алардын алдында карыздык милдеттенмелери бар экендиги жөнүндө милдеттенме жазууга мажбурлашып, анын унаасын көрүүгө мыйзамсыз ээлеп алышкан. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында 9 июлда аталган адамдар $2000 өлчөмүндөгү акча каражатын өткөрүп жаткан жеринен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган фактыга тиешеси бар кызмат адамдарынын чөйрөсүн аныктоо боюнча зарыл болгон иш-чаралар комплекстүү жүргүзүлүүдө. Алардын аракеттерине тергөөнүн жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Булак Супер KG. Салиха, Фатима, Айлин жана Мухаммад, Умар, Али. Ымыркайларга дагы кайсыл ысымдар көп ыйгарылат. Сын альпинисттиги 2024 жылдын 6 айында ымыркайларга эң көп коюлган ысымдардын тизмесин жарыялады. Эң эле көп коюлган ысымдардын арасынан кыздар үчүн Салиха, уулдар үчүн Мухаммад болгон. Бул убакыт аралыгында дээрлик 70 000 бала төрөлгөн. Алардын ичинен 33 000ден ашууна кыздар, 35 000ден көбү балдар. Салиха жана Мухаммад ысымдары 2023 жылы да эң көп коюлган ысымдар болгон. Кара Сууда документтерди жасоого шектүү жаран 50 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалды. 2024 жылдын 4 июлунда шектүү жаран УКМКнын жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине 50 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен Кара Суу райондук милициянын кызматкерлери тарабынан кармалды. Алдын ала алынган маалыматка ылайык, иликтөө иштеринин жүрүшүндө кармалган шектүү жаран аял киши узак убакыттан бери өзүнүн кылмыштуу ишин ишке ашыруу үчүн жакын байланыштагы адамдары менен сүйлөшүп алып, жасалма документтерди, тактап айтканда туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана жарандардын өлгөндүгү тууралуу тастыктамаларды жасоо менен алектенип келген. Жогорудагы документтердин негизинде айрым чет өлкөлүк жарандар жана издөөгө жүргөн жарандар Кыргыз Республикасынын паспортун мыйзамсыз түрдө алган. Жашаган жерин тинтүү учурунда тергөө үчүн кызыкчылык жараткан документтер жана буюмдар табылган. Кармалган шектүү жаран Кара Суу райондук Ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Боору трансплантацияланган бейтаптар канааттандырарлык абалда үйүнө чыгарылды. Бүгүн 10 июлда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргыз-Түрк достугу ооруканасына барып, боору трансплантацияланган 2 бейтаптын абалы менен таанышты. Консилиум жана бардык керектүү текшерүүлөрдөн кийин 2 бейтап тең канааттандырарлык абалда үйүнө чыгарылды. Бейтаптар президент Садыр Жапаровго, министр Алымкадыр Бейшеналиевге жана бул операцияга катышкан бардык медицина кызматкерлерине өздөрүнүн кесипкөйлүгү жана берилгендиги үчүн ыраазычылык билдиришти. Биз Кыргызстанда биринчи жолу боорду алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалганы. Өзгөчө бул операциялар биздин жарандар үчүн бекер болгону менен сыймыктанабыз. Бул биздин медицинанын тарыхындагы орчундуу окуя жана ал президент Садыр Жапаровдун колдоосунун жана Кыргыз-Түрк адистеринин биргелешкен аракетинин аркасында мүмкүн болду. Биз ар бир жараныбызга жогорку деңгээлдеги тиешелүү медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн арттыруу үчүн өлкөбүздөгү медициналык тейлөөнү жакшыртуу боюнча иштерди уланта беребиз, деди министр Алымкадыр Бейшеналиев.